Анда кийинки сөз Амелбек Дүйшалы иште. Рахмат төрага. Саламатсыңарбы урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар, жыйын катышуучулары. Урматтуу депутаттар, мен дагы ошол күндөрү Майыл Суу шаарына иш сапар менен барып келдим. Биздин фракциянын лидери Нуржигит Кадырбекович дагы барды чогуу. Анан ошо водозаборго чогуу барып көрдүк. Көзүбүз менен көрдүк. Суунун баары тоңуп калган. Муз. Анан эски долбоор, жанагы эски турбалардын баары эскилиги жеткен. Жаңы долбоор башталыптыр. Мына быйыл бүтөт экен. Ушу жазга бүтөт дегенде мындай табигый кырсык болуп, бул Кудайдын берген сыноосу буну. Анан жоопкерчилик туура. Иш болгон жерде сөз кемчилик болот. Булардын кемчилик болушу мүмкүн. Бирок областта, райондо, шаардын өзүнүн жыйындарында жазгы талага даярдык боюнча, күзгө даярдык боюнча, кышкы даярдык боюнча жыйындар өтөт. Эркинбек Садырбекович туурабы? Баардык тапшырмалар берилет. Биз мына жергиликтүү башкарууда иштегенбиз. Анан мынакей соц объектилерде, мектептерде, бала бакчаларда, жеке ошол Майыл Суу шаарынын тургундарынын үйлөрүндө бир топ чыгымдар болгон. Барып көрүп келдик. Анан мен бир суроо берейин деп атам да эми мэр айта албайт болуш керек. Гор кеңештин төрагасы Нургазы Алымжанович. Мына азыр 20 миллион акча бөлүндү дейт Аристонго. Ошол Аристонду элге коюп беребиз деп атат. Ошого эл ыраазыбы, ыраазы эмеспи? Жооп берип койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары. Мен Бостонов Нургазы Алымжанов шаардык кеңештин төрагасымын. Бул 20 миллион бөлүндү бизге. Туура айтасыз. Бирок эл нааразы болуп атат да ушунгачы. Эл бүгүнкү күндө ысык сууну кеспесин деп ушундай немелерге акцияларга чыгып атышат. Себеп дегенде бул ысык суу өзү биз Талант Турматович айтып өткөндөй биздин Майыл Суу шаары бул дүйнө жүзүндө загрязненный эң ондукка киребиз дүйнө жүзү боюнча. Эми жок дегенде ушул 3 айлык берилип аткан ысык сууну өчүрбөй турса деген элдин ою ушундай да. Анан бул 20 миллионду бергенде дагы ай сайын кайра 1000 сомдон кайра чогултуп биз кайра кайтып беришибиз керек экен. Бекер беребиз деген десең деле албай атат да бүгүнкү күндө бул 20 миллионду. Шунун багытын өзгөртүппү, ошону болбосо счетчикке которуп берсеңиздер жакшы болот эле да кайрачы. Ысык сууга. Ысык суу бир системада отурат да, ошону бүгүн экиге бөлүп туруп, баш жагына да счетчик коюп, элдин өзүнө да счетчик коюп койсо, анан бир тариф бекитип берсе, ошол жакшы болот эле кайра. Мынакей. Мына Нургазы Алымжанович туура айтып атасыз да, урматтуу депутаттар. Бул эми Майыл Суу шаарынын элин билесиңер да, бир тупикте жана ураанын калдыгынын алдында жашап, бир өзгөчөлүгү ушу экен да. Бишкек шаары менен Майыл Суу шаарынын өзгөчөлүгү ушу экен, кышында жылуу суу берилет экен да. Эми ушуну да кыркып койсок, андан көрө мынакей Талант Турматович жакшы турмуш берип атат. Ошол ашкыча суу, ысык сууга учетчик коюп, туурабы? Ошонун чыгымдарын эсептесе, ошол мамлекетке да ошол киреше түшөт. Ошол жагын карашыбыз керек да. Анан мынакей энергетика министринин орун басары турат, Талас Аскарович. Биз ошол жерине барып көргөндө шаардын тургундары 600 сом, 500 сом, шаарда эми билесиңер да, электр энергия аз кетет, домдо жашайт. 500 сом, 600 сом, 300 сом жагат экен. Ошол кырдаалда кошумча печканы жагып, плитаны жагып, ар бир үйгө 2000-3000ден болуп калыптыр. Бул эми элдин күнөөсү жок да бул, туурабы? Бияктан ЧС берип атса, ону суук болот деп МЧС берип атса, анан ушундай кырсык болсо элге ушул ар бир үйгө 2000-3000 сомдон ашыкча төлөдүк. Бизге ашыкчы болуп биздин кандай күнөөбүз бар деп аманатты силерге жеткирип атам. Өткөндө министрге да айткан, ошону чечиш керек, караш керек. Андан сырткары кошумча ошол жерде мына 450 адам иштеди деп атаса Эркинбек Садырбекович. Ошолар кечки саат 8ден эмес, түнү менен ашыкча саат иштешкен. Алардын мынакей Жибек Курманбековна, алардын кошумча айлыгы кандай болот? Эми билебиз, карап тура албайбыз эч ким. Мындай кырсык болуп атса, эл суукта тоңуп атса, кызматкерлердин баары түнү менен иштеди дейт. Айлык майнасы төлөнгөн жок дейт. Ушундай маселелерди карап коюш керек. Эми азыр МЧСтин маалыматын уктук, мен сунуш берип коеюн комитетке. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, табигый кырсыктын натыйжасында Майыл Суу шаарында каттуу сууктан улам
муздак суу жана жылуулук берүү тутумдарында келтирилген чыгымдардын ордун толуктоо боюнча маселени карап чыгуу Кыргыз Республикасы Министрлик кабинетине сунушталсын. Чечим киргизип коюш керек. Төрага. Рахмат.